Assalamu алейкум, кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адакан Кимсанбаевич Мадымаровго кайрылып кетейин дедим эле. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, биз сизди сыйлап, сиздин программаңызды колдоп, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы түптөлгөндөн баштап биз ушул партияда мүчө катары жүрүп, агитатор болуп, комиссияда отуруп, бирок ошол эле мезгилде биз сиздин фонддон 1 сом акча алган эмеспиз, 1 тыйын акча. Биз чын жүрөгүбүздөн ишенгенбиз, сизди ушу Кыргызстанды өнүктүрүп кете алат. Позициясы бекем, принциптүү, өтө кыйын жетекчи деп билгенбиз. Азыр деле ошондой деп билебиз. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча, что сиз Атамбаевдин командасына кошулганга макулдугуңузду берип өтүптүрсүз. Кошулганга даярмын деп. Мен айтат элем, буга биз караманча каршыбыз, балким башка мүчөлөр макулдугун берер, бирок биз караманча каршыбыз. Ал Апка районунда сиз эгер билсеңиз, сиздин партия кайсы шайлоодо болсун, парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо сиз ар дайым 1-2 орунду алып келесиз. Буга биздин деле эмгегибиз зор деп айта алам, себеби биз ошол жерде түшүндүрүү иштерин ар бир үйгө кирип, Мадымаров деген ким? Бул деген келечектеги Исхак Разаков деп биз ар бир үйгө тааныштырып чыгып, ошонун негизинде анча мынча болсо дагы биз өзүбүздүн таасирибизди тийгизе алганбыз. Азыр эми сиз ушул СДПК партиясына кошула турган болсоңуз, эртең сиз 5 жылдан кийин Жекебаевдин кейпин киймем деп эч ким сизге гарантия бере албайт. 5 жылдан кийин ордуңуз түрмөдө болуп калышы да мүмкүн. Ойлонуп, жети өлчөп биргесип биз карап көрүшүбүз керек. Биздин бирге турган партия СДПК эмес. Себеби биздин саясий көз караштар да дал келбейт СДПКга. Биздин бирикчүү партиябыз бул мекенчилдер. Мекенчилдер партиясы менен биздин көз караштарыбыз дал келет. Аларга биздин программабызда жакыныраак СДПК деген аныкы башка программа менен келет. Алардын өздөрүнүн деле программалары жок. Атамекен эмне десе ошол убакта Атамекендин айтканын жасап жүргөн партия болгон. Эмне үчүн биз азыр алар менен биригишибиз керек? Биз деген өзүбүздүн позициябыз бар, принциптүү партиябыз. Биз алдыга койгон максаттарыбызга жетишибиз керек эле. Эгерде сиз чынында Атамбаевга кошулуп кетсеңиз, Атамбаев деген албетте чоң саясий фигура, андан да биздин 100-200 активист балдар эч нерсе эмеспиз. Бирок кошулуп кетчү болчу болсоңуз, анда мен чындыгында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын официалдуу түрдө кетем. Менде башка вариант жок, себеби мен алар менен айтышып, кыйкырышып отуруп, мен эртең алар менен жүз караша албайм бир столдо отуруп. Ошондуктан жети өлчөп биргесет деген үмүттөбүз. Эмне болсо да алдагы иштериңизге ийгилик.